Адамдар жакынынан бир нерсени сурайт дагы, бирок ала албаганына нааразы болуп, адамды күнөөлөп, адилетсиз мындай мамиле кыла баштайт. Мисалга алсак, көпчүлүк айымдар сен мага мындай мээрим бербейсиң, көңүл бурбайсың, мени сүйбөйсүң дей берет да. Ушул нерселер мага керек дейт. Ойлонуп көрсөң туура эле айтып атат. Ооба жетпейт экен, ушул нерсени беришим керек дейт. Бирок бул нерсени мисалы үчүн элестетиңиз. Сиз бир адамга мага Германиядан машина айдай келчи дейсиз да. Бирок ал машина кандай акчага алып келиш керек ага айтпайсыз. Кандай машина керек экенин айтпайсыз. Кандай түстө, кандай маркада болуш керек, мисалы үчүн ал машина негизи эми көп нерседен турат эмеспи? Тактабайсыз да бул нерсеничи. Анан такталбаган нерсени сурай берип, өзүңүз нааразы болуп, өзүңүз таарынып, өзүңүз жертвага түшүп, адамды күнөөлөп мамилени буза бересиңер да. Бул мындай акылсыздык дагы болуп кетет да. Бирок мен сизди бул акылсызыңар деп айтпайм. Болгону көпчүлүгүңөрдө билим жок да. Ошон үчүн эмнени сурасаңыз, ошол нерсени тактап айтыңыз. Мээрим сурап атасызбы? Сиз үчүн мээрим деген эмне? Бирөө үчүн эртең менен коштошуп ишке кетип баратканда эркек аялынын чекесинен өөп кучактап кеткени мээрим болушу мүмкүн. А бирөө үчүн, мисалы үчүн, ага бир белек же болбосо шоколад алып келгени мээрим болушу мүмкүн да. Ар ким үчүн мээрим ар кандай. Ошон үчүн сен мага мээрим бербейсиң деген туура эмес да. Башкача айтканда, ал болгону сизге кандай мээрим керек экенин деле билбейт.